Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. АКШда 27 жаштагы кыргыз жаранын полиция атып өлтүрдү. Ал жүк ташуучу унааны айдап кеткен. АКШда полиция кызматкерлери 27 жаштагы кыргызстандыкты атып өлтүрүштү. Бул тууралуу күбөлөр социалдык түйүндөрдө билдирип, видеосун жүктөштү. Алардын айтымында ал киши Пенсильвания штатында жүк ташуучу компанияда иштеген. Иштен чыккандан кийин ага $3000 төлөнгөн эмес. Ачуусу келген айдоочу жүк ташуучу унааны уурдап кеткен. Фирманын кызматкерлери полицияга кайрылып, кыргызстандык жигит машинага кол салып уурдап кеткенин айтышкан. Жүк ташуучу унаа токтотуучу жайлардын биринен табылган. Айдоочу полициянын машинасына кирип кеткен, андан кийин атышуу башталган. Кыргызстандык каза болду, деди күбөлөр. Blacklight.kg АКШнын Пенсильвания штатында полициянын огунан каза тапты деп жаткан адам Кыргызстандын жараны экени аныкталды. Бул тууралуу тиимдин маалымат кызматынан билдирди. Кыргызстандын АКШдагы элчилигине Пенсильвания штатында 28 жаштагы кыргызстандыктын каза болгондугу тууралуу кабар келип түшкөн. Алдын ала маалыматтарга караганда, ага полиция кызматкерлери бир нече ирет ок чыгарган. Окуя 5-октябрь күнү болгон деп айтылат билдирүүдө. Элчилик окуянын чоо жайын билүү үчүн мамлекеттик департаментке жана АКШнын ички коопсуздук боюнча министрлигине кат жолдоду. Маркумдун жакындары анын сөөгүн тиешелүү документтер даяр болору менен мекенине жөнөтүүнү пландап жатат. Элчилик анын бир тууганы менен байланышта болуп, документтерди тууралоо боюнча мүмкүн болгон жардамын көрсөтүүдө деп айтылат маалыматта. Буга чейин Пенсильвания штатында полициянын машинасын койдуруп кеткен жүк ташуучу унаанын айдоочусун тартип сакчылары атып салганы, ал Кыргызстандын жараны болушу мүмкүн экени тууралуу маалымат тараган. Ага ылайык саат 4:30 чамасында Джерси Шор менен Майлран аймактарына жакын жайгашкан жүк ташуучу автоунааларды токтотуучу жайга наряд чакыртылып тоноо болгону кабарланган. Тартип сакчылары жерине келгенде оор жүк ташуучу унаанын айдоочусу транспорттун тыныгчуу аялдамага токтотуп, өзү анын ичине бекинип алганын байкашкан. Полиция өкүлдөрү машинаны курчоого алып, шектенүүнү мажбурлап сыртка чыгарууга аракет кылышкан. Бирок айдоочу жүк ташуучу автобус менен полициянын 2 машинасын койдуруп кеткен. Мындан улам тартип сакчылар ага карай ок чыгарган. Телеканалдын маалыматына караганда, оор жаракат алган айдоочу ошол жерден эле жан берген. Бир нече офицер жеңил жаракат алган. Булак Sputnik.kg Шамурза Бөрөкулов. Качан карасаң куру челек баштанып калдырай берген Момбеков деген Кудай ургурдан силерде тажадыңарбы? Бул трайбалист дайыма эле парламент залына шакылдай берсе, эл муну ак жүрөк, бетке айткан чынчыл, өлкөгө күйгөн патриот деп ойлоп калышы мүмкүн. А самом деле ичине тааруу айланбаган, дүйнөсү таар, чектен чыккан кара ниет, бүтүп жаткан ишти бүлүндүргөн бузуктуу адам. Бул трайбалист депутат качан сүйлөйсүн, сөзсүз түрдө Бакиевдин башкарган мезгилин жамандап, өлкөдөгү 30 жылдык кесепетке Бакиевди күнөөлөп басып жүрөт. Анысы да ачык айтпай жаман катындарчасынан кагаз короп какшык түрүндө билдирет. Мына эми кеп Ширшовдун таманында эмес, а Ширшовдун заманында. Сөз Ширшовдун кадамында эмес, а Ширшовдун адамында деп. Бакиевдин заманын Бакиевдин өзүн айтып жатпайбы? Бул ичи кара депутат Сөрөйдүн түшүнүгүндө бир гана Атамбаевдин заманында кой үстүнө торгой тукумдап, ак төөнүн карды жарылып, жайнап жатып калгандай болуп туюлат. Атамбаевдин толгон токой кылмыштарынын билгиси да, айткызы да келбейт. Бакиевдин убагындагы светтин өчкөнүн, тезек тергиле деген бир сөзүн ыргылып жаттап алган. Ал эми бакыйган камбарата 2 кесе. Бул көзүң агып түшкүрдүн көзүнө көрүнбөйт. Качан карасаң мүмкүнчүлүк боло калды дегиче Бакиевди жамандап кетүүнү эсинен чыгарбайт. Бирок эмнегедир эч бир бийлик бул сагызган шымал шакылыктап элди тажаткан депутаттын мышыгын пыштый алышпайт. Былтыр күздөгү октябрь тополоңунда мунун Бабанов менен сүйлөшкөн аудио записи таркап кеткен. Ошол аудио сүйлөшүүдө бул трайбалист түштүк эли тууралуу өтө жаман сөздөрдү айткан жери бар. Бул деген жазага тартып, мандаттан ажырата турган кылмыш болуп эсептелет. Депутат башы менен кылмышкерди кой ташта колдоп жүргөн эле бул бузукунун ким экенин айтып берет. Уялбастан дагы шайлоого бара жатат. Ошон үчүн сурап жатам, Момбеков деген ушакчы депутаттан тажадыңарбы деп. Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Мектеп кайрадан карантин. Кыргыз Республикасынын биринчи саламаттыкты сактоочусу Бейшеналиев өткөндө коронавирус ноябрь-декабрь айларында жаңы толкун толкутаарын көз ачыкты кылып айтып, бир далайыбыздын үрөйүбүздү учурду эле. Министрдин ошол чудо билдирүүсүн дагы бирлерибиз шайлоо алдындагы шакаба катарында кабыл алганбыз. Ошенткен менен азыр аба ырайынын кескин өзгөрүп кеткениненби, сасык тумоолоп калгандардын саны да калыңдай түшкөнүн инфекционисттер айтууда.
Айтмакчы, бүгүндөн тарта борборубуздун ортосунда жайгашкан номер 67 мектеп гимназиясы азырынча толугу менен карантинге жабылды. Анын себеби коронавирус илдети ал мектептин окуучуларынан да, мугалимдердин арасынан да чыкканы себеп болгонун мектеп гимназиянын ата-энелер тобу билдиришти. Булак Назар Ньюс чекиткейже. ЖММКлар Талибан Тажикстанга кирүүгө толук даяр деп маалымдашты. Riverside of the Medal талиптер берген маалыматка таянып, Талибан Тажикстанга кол салууга даяр деп маалымдайт. Тажиктердин Талибандар тобу Ансаруллах жамаатынын башчысы Махти Арсалан Тажикстанга кирүүгө даяр деп айтылат маалыматта. Буга чейин Түндүк Чыгыш Бадахшан аймагынын губернаторунун орун басары Ниса Рахмат Ахмади Афганистандын жаңы бийлиги Тажикстан менен чектеш аймакка согуштук жүрүшкө жөнөтүү үчүн атайын топ түзүлгөндүгүн билдирген. Эки өлкөнүн ортосундагы мамиле талиптер бийликке келгенден тартып бузула баштаган. Ал эми сентябрь айынын соңунда буунун башкы ассамблеясында Эмомали Рахмон Афганистанда эркин шайлоо өтүшү керек жана өкмөт өлкөдө жашаган бардык этностордун өкүлдөрүнүн түзүлүшү керектигин айткан. Ошондон тартып эки өлкөнүн мамилеси кыйла чыңала баштаган. Булак Бишкек 24 чекиткейже. Эшатов бааны бир калыпта кармоо үчүн салыкты азайтуу зарыл. Бензиндин баасын бир калыпта кармоо үчүн өкмөт салыкты азайтып берсе жакшы болмок. Бул туурасында Кыргызстан нефтрейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Ишатов Маралга берген маегинде билдирди. Анын айтымында былтыр пандемия учурунда экономика токтоп калгандыктан бензиндин баасы 11-12 сомго чейин арзандаган. Былтыркы жылдын аягынан баштап дүйнө жүзү боюнча суроо талап көбөйгөндүктөн ОПЕК келишиминин катышуучулары 21 мамлекет нефти өндүрүмүнүн көлөмдөрүн кыскартып, аларды чоңойтпой атайын дефицит пайда кылып, нефтиге болгон бааларды жогорулатып жатышат. Бүгүнкү күндө нефтинин баасы 2 эсеге жогорулады. Бүт брендтеги бензиндер мурда $40 жетпей турган болсо, бүгүнкү күндө $80 тегерегинде. Ал эми биз сатып алган Орусиядагы дүң баалар болсо, бензин группасына 130%, дизель отуна 70%га чейин жогорулоо болду. Кыргызстандын ичиндеги баалар бензиндин группасына 59%, дизель отунан болсо 40%га жогорулады. Бул нерсенин бардыгы нефтрейдерлер ассоциациясынын адистеринин аракети. Бааны бир деңгээлде кармоо үчүн мамлекеттен салыкты азайтууну суранып жатабыз. Мисалы, Орусияда нефти кымбаттаганда салык арзандайт, нефти арзандаганда салык кымбаттайт, дейт Эшатов. Анын айтымында күйүүчү майдын баасын көзөмөлдөй турган уюм жок. Болгону ОПЕК келишимине мүчө өлкөлөр нефти өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтсө, баа арзандашы мүмкүн. Булак Марал ФМ чекиткейже. Эрулан Көкүлов ынтымак партиясы менен депутаттыкка аттанды. Чынчылдыгы жана принципиалдуулугу менен айырмаланган белгилүү алып баруучу Не Сахар долбоорунун автору Эрулан Көкүлов ынтымак партиясы менен депутаттыкка аттанды. Бул тууралуу аталган партиянын сайтында жазылууда. Коомчулук чоң кызыгуу менен көз салып турган долбоорлорунда Көкүлов керектөөчүлөрдүн жөнөкөй кыргызстандыктардын укугу үчүн күрөшүп келет.